Кезекте кыргыз тили сабагы. Кыргыз тил китебиңерди, дептерлериңерди алып, сабакка даярданабыз. Бардыгыбыз сабакка даярбызбы? Анда эмесе китебиздин 49 бетин ачабыз. Бүгүн 16 ноябрь. Сабактын темасы айрым үнсүздөрдүн айтылышы жана жазылышы деген темамен таанышабыз. Сабактын максаты айрым үнсүздөрдүн айтылышы жана туура жазылышы жөнүндө маалымат аласыңар. Үнсүздөрдүн айтылышы жана жазылышы маани берүү менен бирге аны сулуу, таза, катасыз жазууга үйрөнөсүңөр. Адептүү болууга тарбияланасыңар. Балдар, канаттуулар дегенде асманда учкан канаттуулар түшүнөбүз, балдар? Канаттуулар дагы учуучу жана учпоочу канаттуулар болуп экиге бөлүнөт экен. Бүгүн биз силер менен учпоочу канаттуулар жөнүндө аңгеме окуп берем. Биз куш десе эле асманда уччу канаттууларды эсибизге салабыз. Дүйнөдө уча албай турган канаттуулар да бар. Ишенбейсиңерби? Тапкылачы. Алар төөк куш менен пингвин. Төөк куш Африка жеринде жашайт. Канаты кыска жана кичинекей. Пингвиндер болсо түндүк Муз океанында жана Антарктидада жашайт. Бул жерлер сөзсүз суук жерлер. Пингвин сууда абдан мыкты сүзөт. Ал күндүз да, түнкүсүн да суу түбүндө жашай берет. Көрдүңөрбү, бүгүнкү аңгеме менен таанышып чыктыңарбы, балдар? Окуп чыгабыз өзүбүздө. Кээ бир үнсүз сыбыштардын айтылышы жана жазылышы ар башка болот. Мисалы, сөзсүз деп жазылат, бирок сөзсүз деп айтылат. Уччу деп жазылат, бирок ушчу деп айтылат. Түнкү деп жазылат, бирок түнкү деп айтылат. Мындай сөздөрдүн жазылышы оңгуга карай аныктоого болот. Мисалы, сөзсүз деп айтылат, сөзсүз деп жазылат. Анткени уңгусуз сөз деп аталат. Түнкү деп айтылат, бирок түнкү деп жазылат. Себеби уңгусу түн болот, балдар. Анда эмесе китептен көнүгүүлөрдү аткарууга өтөбүз. Биринчи көнүгүү. Биринчи абзацты көчүрүп жазгыла. Айтылышы жана жазылышы бирдей болгон сөздөрдү тапкыла. Экинчи көнүгүү болсо, экинчи абзацты да ошондой иштегиле. Экинчи көнүгүүдө экинчи абзацты көчүрүп жазасыңар жана жазылышы жана айтылышы бирдей болгон сөздөрдү таап, астын сызып коесуңар. Үчүнчү көнүгүүдө, балдар, сөзсүз деген сөздөн сөз жаратабыз. Мисалы, сөз дагы ошол сөздөргө сүйлөмдөр түзөсүңөр. Мен бир сөз таап берейин силерге. Сөз деген сөз таптым. Ага сүйлөм түзөм. Биз жаңы сөздөрдү үйрөндүк. Экинчи сөзүм, өз деген сөздү таптым. Ар бир окуучу өзүнүн укугун билиш керек. Ушундай кылып, сөзсүз деген сөздөн силер көптөгөн сөздөрдү жаратышыңар мүмкүн. Төртүнчү көнүгүүдө, балдар, сөздөрдү тууралап жазып, сүйлөмдөрдү түзгүлө. Сөздөр берилген бул жерде. Айтылышы, уңгусу, жазылышы, сүйлөм деп. Силер ошол айтылышы жазылган сөздөрдү өзүңөр тууралап жазасыңар. Андан кийин сүйлөмдөр түзөсүңөр.